Салам достор, бир канча убакыттан кийин кайрадан менин YouTube каналымды иштетип баштадым. Бүгүн бизде өзгөчө конок, ал Кыргызстандагы журналистиканын алдыңкы өкүлдөрүнүн бири, кыз келиндерге чоң үмүт берген, жол көрсөткөн Бактыгүл Чыныбаева. Бактыгүл, саламатсызбы? Саламатчылык. Биздин көрүүчүлөргө дагы бир жолу айтып коеюн, Бактыгүл быйыл 2-3 күн мурда Мичиган университетинин Night Wallace программасын бүтүрдү. Куттуктайм. Рахмат. Анда эмесе сөздү ошол программа боюнча баштайлы. Бул программа тууралуу айтып берсең, кантип келип калдың, анан бир жылдын ичинде эмнелерди үйрөндүң? Негизи дүйнөдө глобалдык журналистикада журналисттерди колдогон, бир жыл бою ошол университеттин базасына алып келип билим берген 3 гана программа бар. Бул Гарвардта, Стэнфордто жана ошол University of Michigan деген Мичиган университетинде 3 программа бар. Night деген сөз англисчеден жогорку деңгээлдеги, же болбосо рыцарь деп орусча. Рыцарь бир кыргызча которгондо жогорку деңгээлдеги адам дегенди түшүндүрөт. Wallace деген программа бул университеттин ичиндеги ошо журналистикалык программа. Майк Wallace деген Америкадагы атактуу журналисттин атынан коюлган. Ошол адам Майк Wallace өзүнүн үйүн университетке белек кылып, журналисттер жыл сайын келип ушул жерден билим алсын, ушул жерден чогулушуп сүйлөшсүн, семинарларды өтсүн деген атайын бир программа, резиденциялык программа деп аталат. Бул программага өтүш аябай оор. Дүйнөдө миңдеген журналисттер катышат конкурска, жыл сайын болуп турат конкурс. Анан эл аралык журналистикадан бир 5-6 ашып кетсе 6 журналистти тандап алышат. Ал эми калганы жергиликтүү New York Times, ABC, NPR деген сыяктуу Американын дөша медиаларында иштеген журналисттерди тандап алышып, бир жыл бул жакта университеттердеги каалаган сабактарыбызга катышабыз. Университетте аябай көп факультеттер бар. Азыр биз отурган бул көркөм өнөр жана архитектура факультетинин Табман колледж деген имараты. Бул жерде балдар, студенттер жана докторанттар, магистранттар көркөм өнөр боюнча, архитектура боюнча долбоорлорду жасаган аябай мыкты кооз имараттардын биринде отурабыз да. Ушул сыяктуу факультеттерде каалаган сабактарыбызга катышып, каалаган багытта изилдөө жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берген атайын программа. Бул программага быйыл биз 18 журналист катыштык. Алардын 13-ү америкалыктар, 5-и эл аралык Индиядан, Египеттен, Ирандан, Гаитиден, Эстониядан жана мен Кыргызстандан келген журналисттер. Буга чейин Борбор Азиядан бул программага эч ким катышканын билбейм, бирок сынакка катышканын билбейм, бирок жеңген эмес экен, эч ким келе элек экен. 51-чи группабыз, биз 51 жылдан бери болуп келаткан программа. Ошо биринчи болуп мен келдим да, Борбор Азиядан. Ушундай чоң абройлуу бул программага катышуу өтө татаал экен. Миңдеген журналисттер катышат деп айтып койгонум. Ошолордун арасынан кандай өзгөчөлүктөр үчүн тандап алышыптыр сени? Мага да өтө кызык болду бул суроо. Мен дайыма ошол тандоо комиссиясындагыларга ошол суроону берип келдим. Эмнеге тандап алдыңар депчи, эмне бул ар бир ошол биз келген 18 журналисттин эң негизги суроосу ошол болду да. Эмнеге мен татыктуу болдум дегенчи. Анан алар айтышты, силер ошол журналистикада кандайдыр бир жакшы иштерди кылгансыңар, ийгиликтерге жеткенсиңер, анан бир карьераңардын ортосунда тургансыңар дейт да, мындай кыйналган абалда балким тургансыңар дейт. Силерге кандайдыр бир ретрит деп коет, мындай тыныгуу керек болгон, анан билимиңерди жаңылоо керек болгон маалда тургансыңар. Ошол себептен силерди тандап атканда эле ошол ар кандай суроолорду берүү менен ошондой мындай муктаждыгыңар бар экенин билгенбиз, ошол себептен тандап алдык дешти. Аябай мындай укмуш журналистикада мындай иликтөөлөрдү жасай албасаңар дагы, же болбосо бир из калтыра албасаңар дагы, микро деңгээлде да элдин тагдырларына,
жөнөкөй карапайым элдин тагдырларына таасир эткен нерселерди жасагандыктан ошол нерселер таасирдүү болду деп айтышты да. Анан жеке басып өткөн өзүңөрдүн жеке адамдык касиеттериңер да биз үчүн өтө маанилүү дейт. Себеби журналистикада ушул тапта адамдык касиет деген нерсе жоголуп баратат. Биз ошол нерсени сактап калууга аракет кылабыз деди да. Ошол жерде бир жыл бою эмнелерди үйрөнгүңөр, кандай тажрыйба алмаштыңар? Дүйнөдөгү эң мыкты деген ошо жалпыга маалымат каражаттарында эмгектенген, мисалы Америка өзү эле 50 штатта, ар бир штаты өзүнчө бир мамлекети, ошону бир 50 мамлекет деп койсок болот да. Андан сырткарыдагы дүйнөдөгү 5 өлкөндөгү менин деген чоң медиаларда иштеген журналисттер келип чогуу бир жыл бою бул жерде убакыт өткөргөнөр да. Университеттин өзүнүн базасы, мисалы бул University of Michigan'дын базасы Гарвард, Стэнфорд же Принстон сыяктуу эле деңгээлде турган, ошолор менен бир катарда турган Америкадагы эң мыкты деген университеттин бирөөсү бул. Биринчи кезекте мен биринчи келгенимде эле паникадан улам, университеттин базасын туура колдонушум керек экен. Ушул жактан университеттин профессорлорунан көп нерсе үйрөнөйүн деп аракет кылып, аябай көп байланыштарды түздүм да профессорлор менен, алардын сабактарына кирдим. Каалаган сабакка кирүүгө мүмкүнчүлүк болду. Эч ким мага сен бул сабакка киргенге акың жок деп айткан жок. Баардык профессорлор журналистсиңби кел деп мындай кучак жайып тосуп алышты да. Анан мага эң чоң университет бул ошол Wallace House же болбосо ошо биздин программа болду. 18 журналисттин 17си мен үчүн ар бири өзүнчө университет болду да. Сен айткандай, мисалы аябай мыкты деген журналисттер тандалып келген да, алардын журналистикадагы эле кылган иштери эмес, алардын адамдык сапаттарын үйрөндүм да. Бири бирибизге болгон колдоо, аяр мамиле, эч кандай мындай жарыштын, бири бирибиз менен атаандашуунун эч кандай пайдасы жок экенин үйрөндүм да. Журналистика бул атаандашуу да. Менин материалым алдыга чыкса экен, меники көп көрүлсө экен деген атаандашуу менен жашайбыз го журналисттер азыркы учурдачы. Мен тескерисинче бул жактагы журналисттер менен жүрүп, ошол жарыштан бир аз өзүмдү улактатып, психологиялык жактан абдан мындай жеңил, кайра жаралгандай болдум да. Өзүмдү кайра тааныгандай болдум. Университет мени таанытты биринчи кезекте. Бул жактагы адамдардын мага мамилеси, ушунчалык камкордугу мени өзгөрттү, жумшартты. Эч кандай эч жака жарыштын мындай зарылчылыгы деле жок экен деген тыянакка келдим да. Өзүмдүн ишимди мыкты деңгээлде аткара алсам, анда мен ал жарышта дайыма эле биринчи келет экенмин деген тыянакка келдим да. Эң башкысы адамдардын жашоосуна, адамдардын тагдырына жакшы жака таасир этиптүү. Адамдардын тагдырын сен өзгөртө албайсың, адамдарды, бирок аларга карата өзүмдүн мамилемди өзгөртсөм, аларда да бир өзгөрүү болгон. Мага кылынган жакшы нерселерди мен дагы башкаларга беришим керек экен, бөлүшүм керек экен, жакшылыкты, жакшы мамилени, колдоону, сүйүүнү бөлүшүшүм керек экенин дагы бир ирет көрдүм. Бул жактан ишендим, туура жолдо баратканыма дагы бир ирет ишендим да. Ушул билген билимимди сөзсүз түрдө бөлүшүшүм керек экен деген бир максат коюлду ушул бир жылдын ичиндечи. Ошол билген билимдериңди эл менен жөн эле бөлүшүп атканыңа күбө болуп атабыз. Фейсбуктан мисалы үчүн ошол чет өлкөгө, Америкага окууга өтүүгө эмнелерге көңүл буруш керек, кантип тапшыруу керек, резюмени туура жазуу керек деп Фейсбукка жарыялап, анан сен ошолорду үйрөтүп атпайсыңбы? Биз азыр бар күбө болуп атабыз, кичине бир нерсени жаңыдан үйрөнүп алгандар деле ушул боюнча үйрөтөм, сабакка катышкыла, бирок ал үчүн акча төлөш керек деп атышпайбы? Сен жөн эле бекер эле үйрөтүп атасың да. Бул дагы ушул жерден алган тажрыйбаларыңдын бир натыйжасы деп айтсак болот. Ооба, бул жакта мисалы мен бул билимди бекер алып атам да бул жактанчы. Анан өткөндө бир аябай кызыктуу подкаст уктум. Билл Гейтстин аялы, мурдагы аялы ажырашып кетти. Мелинда Гейтс менен NPR бул жактагы National улуттук радионун подкасты болду. Мелинда Гейтс айтып атат, $1 миллиард акча тапканда, ошо эгер тапсам, мен анын 500 миллионун сөзсүз түрдө элге кайра беришим керек дейт да. Себеби мен ошол элдин
ичиндеги баягы болуп аткан элдин колдоосу менен ошол акчаны таап атам дейт да. Ал мен бөлүшүшүм керек мага келип аткан финансылык каражатты депчи. Ошол сыяктуу билимди дагы, ошол сыяктуу жакшы мамилени да мен эгерде бул жактан жакшы мамилени колдоону көрсөм, ошол эле туура резюме жазганды, туура мотивациялык кат жазганды бул жактан үйрөнүп, семинарлардан көрүп, ар кандай баягы билим берүү ыкмаларын көрүп, кайсы билим берүү системасы мындай элге пайдалуу экенин, кантип элге мындай жугумдуу нерселерди үйрөтсө болот экенин бул жактан көрүп үйрөнгөндөн кийин мен ойлодум да эмнеге мен муну сатышым керек депчи. Анткени эң ушуга муктаж, билимге муктаж, мисалы окуйм деген, үйрөнөм деген адамдар көп. Анан өзүнүн деңгээлин мындай баркытай албаган, баалай албаган. Бизде аябай көп Кыргызстанда жакшы журналисттер бар, жакшы кыз келиндер бар, жакшы апалар бар. Ошолорго жөн эле платформа, акысыз эле платформа бергим келет да. Мына акысыз эле платформа түзүп, аларга мен бул жактан алган колдоонун жок дегенде 50%-ин аларга дагы бөлүшүп бергим келет да. Ошол себептен көп дээрлик 100% мен кылып жаткан нерселердин баардыгы эле акысыз да. Өзүбүздүн мамлекеттеги адамдарды колдоого багытталган нерселер акысыз. Мен көргөн нерсени башкалар дагы көрсүн. Ошондой экен да. Мен мисалы дайыма ошондоймун да. Мен бир жакшы дарак көрсөм дагы ошону мындай жанымда айлагандагылар көрсө экен дейм да. Көп суктанып, ушу сонун дарак экен, сонун үлдүп атыптыр депчи. Азыр ошондо майт Валайске тапшырууга мисалы үчүн жыл сайын болот дедим да. Жыл сайын 51-чи катышуучу жана бүтүрүүчү болуп калдым. Бизден дагы ошо Кыргызстандан журналисттер катышканга, жеңүүчү болгонго, ушул жерде окуп билим алып тажрыйба алмашканга мүмкүнчүлүктөрү кенен эле. Ооба, кенен. Негизи бизде чет элде окуйт десе эле Фулбрайт анан Чирнинг деген 2 программа бар, атактуу программалар бар. Ошону эле элестетет да көптөрүчү. Мен Фулбрайт менен барам же Чирнинг менен барам деп эле ошол бир эки эле нерсе менен чектелип калдым да. Ал эми ар бир университеттин өзүнүн баягы профилдерине жараша ар кандай ошондой 1 жылдык окутуучу fellowship деп коет программалар бар. Мисалы Елде leadership деген лидерлер үчүн программа бар. Ага дагы катышса болот. Экономика багытында программалар бар. Ага да катышса болот. Адам укугу багытында абдан көп программалар бар. Алар дагы жылда кабыл алат, бирок быйыл баягы саясат өзгөрүп жаткандыктан быйылкысы баягы суроо алдында турат, бирок ошентсе да өзгөрөт деген үмүт бар да. Анан билим алууга багытталган университеттердин баягы сайттарына кирип карап, өзүң эмнеге кызыксаң, адамдын өзүнүн бир кызыгуусу болуш керек экен да, бир багыттачы. Ошол кызыгуусуна жараша издеп көрсө чыга берет экен. Анан баягы бизде көп Кыргызстанда мындай журналисттерде, анан баягы илим поздордо мындай бир түшүнүк бар да. Мен ушул 1 жылдыкка барышым керек, андан башка мындай максат койбойт да. Ага чейин жете турган дагы майда нерселер бар да. Мисалы майда fellowship'тер бар. 10 күндүк, 1 айлык, ошолордун баардыгын, анан онлайн курстар бар, онлайн 6 айлык жакшы сонун fellowship'тер бар. Акысыз. Мисалы мен Оксфордтун Reuters менен Оксфордтун биргелешкен журналисттерге багытталган курсун 6 ай онлайн окудум да. Бишкектен эле отуруп алып эле сонун мага сертификат беришти. Кадимкидей эле Оксфордтун бүтүрүүчүсү деген сертификат беришти. 6 айдачы курсун бүттү дегенчи. Бул деле өзүнчө бир мындай стимул болот экен кишигечи. Бекер, анын баары бекер. Катышасың, окуйсуң, болгону ошо англис тилин мыкты деңгээлде билиш керек да, жакшы деңгээлде билиш керек. Биздин журналисттерге ичине жетишпеген нерсе ушул англис тили болуп атат го. Бизде ошо дүйнөлүк деңгээлге журналисттер дагы чыга албай жатат. Анан биздин журналисттер, таланттуу журналисттер жасаган материалдар да чыкпай жатат да. Себеби ошо тилдик барьер да. Биз ошо орусча менен чектелип калып атабыз да. Тилекке каршы ушул тапта орусча менен эч нерсеге жете албайбыз да. Ошо тил үйрөнүү жагын, тилди өздөштүрүү, анан англис тилинде азыр мисалы журналистика факультетинде англис тили окутулабы окутулбайбы билбейм биздин университеттердечи. Ошондой бир нерсе болуш керек да, мындай база болуш керек да. Тилдик база болмоюнча эч кандай мындай жыйынтыкка жете албайбыз. Мисалы Египеттен келген журналисттин англисчеси аябай жакшы, анткени ал жакта арабча анан англисче окушат мектепте дегендей. Бизде дагы ошондой бир англис тилинин базасын жакшы окутуп нерсе болуш керек. Журналисттер сөзсүз түрдө англисче билиш керек.
Ошол Мичиган университети Америкадагы эң алдыңкы 10 университеттин бири деп айттым. Анан ошол университеттин өзү, анан бул жердеги факультеттер, ошо окутуу системасы кандай экен, эмнелерди байкап, эмнелер сени ойлондуруп, толкундантты? Мага жаккан нерсе эркиндик болду да. Мисалы мен биринчи сабакка катышканда, биринчи күнү барганда сабактын алдын ала мага программасын, 1 жылдык программасын алдын ала жиберди. Окуй турган макалалардын, китептердин тизмесин баары алдын ала ичинде жазылган, ар бир сабактын модулу алдын ала бар да. Билесиң эмне окуурумду 1 жыл, жарым жылдын ичиндечи. Анан бир сабак ошо жарым жыл эле болот да, жарым жылдык сабак деп аталат экен. Анан мен биринчи мындай эле ошол биринчи сабакта мындай эле барып алыптырмын, тиги мугалим лекция окуйт да, анан мен жазам да, анан кайра экинчи сабакта айтып берем да дегендей Кыргызстандагы менен эле ой жүгүртүү менен эле барып алыптырмын. Көрсө ошол биринчи сабакка бараардын алдында эле ошол биринчи сабактын макалаларын, китептерин алдын ала окуп даярданып барышым керек экен. Сабактан мугалим сага лекция окуйт экен да, сабактан профессор менен отуруп алып ошол берилген тапшырмаларды, берилген макалаларды, китептерди талкуулайт экенсиң да. Эркин өзүң оюңду айтып талкуулайт экенсиң. Анан дагы бир жаккан жагы ушул мындай эркиндик жакты да, талкуулоо эркиндиги. Экинчиси, сен юрфактын студентисиң, экономфактын сабактарына катыша албайсың деген чектөө жок да. Сен эл аралык мамилелердин студентисиң, сен барып тиги коммуникациянын сабактарына катыша албайсың деген бөлүп жаруу жок. Кайсыга кызыксаң ошого катыш да, кайсыны окугуң келсе ошону оку. Химия факультетинде окуп аткан студентибиз келип биз менен отуруп алып, медиа жана демократия деген сабакта отурду да. Кошо тең тайлашып биз менен сүйлөшүпчү. Тескерисинче коммуникацияда окуган студентибиз барып атомдук энергетиканы окуп да. Мен келечекте атомдук энергетика боюнча макала жазгым келчү, ошол багытта коммуникацияны окугум келчү. Мындай мүмкүнчүлүктү чектебейт экен да бул жакта. Ошол жери аябай мага жакты да. Мен мисалы бир күнү отурдум дагы, аябай мындай кышында, кыш узак болуп да, мен узак кыштан тажаган күнү эмне жетпей атат мага дедим да. Бактылуулуктун тарыхы деген сабакка катыштым да. Анан кадимкидей бактылуу болуп чыгасың да. Адамдын ички эмоциясы, психологиясы деген эмне, динден бактылуулук тапса болобу же медитациядан бактылуулук тапса болот. Бактылуулук деген өзү эмне деген нерсени илимий тилде алдын ала окуп алып даярданып барасың. Профессор менен талкуулайсың, тарыхын айтып берет, кошумча баягы өзүнүн кеңештерин айтат. Андан кийин ошол профессор менен отуруп алып, сабак бүткөндөн кийин сиз менен кофе ичсем болобу дейт. Албетте болот, жүрүп кеттик, кофе ичебиз, барып отуруп алып кофе ичебиз. Анан талкуунда улантасың. Анан ал мага айтып атпайбы, сенин маданиятың аябай бай да депчи. Ал профессор дүйнөдөгү баардык элдердин маданиятын билет экен да, меникин да билет экен. Борбор Азиянын маданияты аябай бай да депчи. Сен тиги ошол эле көчмөндөрдүн азыркы алакка катыштуу эле нерсесин өзүнчө эле алып изилдесең эмне деген кенчи жатат дейт да. Анан дагы бул университетте музей базалары аябай чоң да. Миллион экспонаттар бар. Анан кызыгып бир археологиялык талгылар деген музей бар экен, аябай чоң. Биздин музейлер баарын кошкондо ошондой бир музей бар экен. Аякта биздин заманга чейинки текстиль, керамика баары бар. Баары дүйнөнүн баардык тарабынан макулдашып алып келишкен, студенттер аларды окуйт, билет. Баары мындай полкаларда коюлган. Илим музейи бар, ал жакта динозаврлардын сүрөттөрү бар. Ушул Мичигандагы бүт тарыхы катмар болуп коюлган көркөм сүрөт музейи бар. Ал жакта Пикассонун сүрөтүнөн бери мындай алып келип экзибишн кылып коюшат. Анан ар бир факультет ошол илимге, искусствого аябай ушунчалык мындай умтулуп, дүйнөнүн чар тарабынан илимпоздорду, сүрөткерлерди, өнөрпоздорду алып келип лекцияларды окутат. Университеттин өзүнүн оркестры бар, керемет оркестры бар да. Анын концерттери болуп турат. Концерттик залдарыбыз, чоң концерттик залдарыбыз бар да. Эми биздин Бишкекте опера балеттен 3 эсе келген чоң университеттин эле концерттик залы бар. Мен ойлогом бул зал толбойт го деп, эч ким келбейт го деп ойлогом биринчи көргөндөгүчү. Анан концерттерге барганда билеттер албай калып атканда,
билетти бир эле киши экини эле ала алат деп чектөө койгон да. Анан ынандым да, бул жактагы адамдардын искусствого болгон маанилеси өтө мындай аял экен, өтө сыйлайт экен. Концерттик залдар толуп ташып, эмеге чейин коридорго чейин туруп алып көрүп, анан батпай калгандарга атайын экран коюп коюшат экен, тиги коридорго ошондон туруп алып аткан учурлар аябай дээрлик. Баардык концерттер ошондой аншлаг менен өтүп экен бул жакта. Ошонун баарын көрдүм да, концертке кадимкидей сонун болуп кийинип барышат экен. Мындай маданиятта билбейм, мындай чыныгы сыйлоо бири-бирине, ошол өнөрпоздорду сыйлоо деген нерсе эмне экенин көрдүм да. Анан ошол Карнеги холлдо, мисалы Нью-Йорктун Карнеги холлдорунда концерт койгон скрипачтар, пианисттер келип бизге концерт коюшту. Ошол шаарчы болбосо бул шаарда 120 миңдей киши жашайт да. Кишилер каяктан келип атат десем, Американын чарттарынан келип атат. Концертке атайын билет алып, 50 штатта кызыккан адамдар ошол University of Michigan'ын концерт залында эмне болот деп сезонун карап турушат экен да, билеттерди алып коюшат экен. Спортко кызыгып түгүштү. Спорт өзүнчө айтсам айтор мындай бул жактан кызыкпай кое албайт экенсиң да, өзүңө керектүү нерсени сунуштурат экенсиң. Бүгүнкү күндө кыргыз журналистикасы башынан оор учурду көрүп атат да. Анан биздин журналисттер тынбай эле негизи титим иштеп жүрүшөт да. Ошолордун бири сенсиң да канча жыл бою тыным жок иштедим да журналистикадачы. Анан ушундай workshoптер жана же өзүң айткандай кыска бир окутуу семинарлар канчалык пайдасын берет экен. Бир аз мындай жумушту токтото туруп окуу, билим алуу. Негизи журналисттердин жашоосун мен ширеңкеге ошошуп тура берем да. Биз теманы каалап жүрүп, тагдырларды каалап жүрүп эле өмүрүбүз баягы ширеңкедей тез өтүп кетет экен да. Анан өзүбүз түшүнбөй калат экенбиз кайсы бир туракка келип калганыбыздычы. Анан аябай аеосуз кесип экен, бул аеосуз тармак экен. 40 же 50ден өткөндөн кийин брак сынсам деп чийип салып бизди чыгарып салган тармак экен да. Ошол жашка жеткичекти биз тытынат экенбиз да, психологиялык жактан да жашап кеткенбиз. Болгону ошол биз чагылдырып аткан тагдырлардын баарын ордуго келип бизге мындай сиңе берет экен. Анан ушул сыяктуу баягы ортодон эс ала турган бир паузалар мисалы ар бир журналистке керек экен да. Эгерде такыр эле мүмкүнчүлүк жок болуп атса, анда ошол журналист токтотуп баардык нерсени мүйнөмө салышы керек экен да. Такыр эле башка нерсени болчу, мисалы курак курайбы же мал багабы айтор бир башка бир хоббини кылыш керек экен да. Себеби бул журналисттик кесип мындай адамды бактысыз кыла турган кесип экен. Бир чети бактылуу да болосуң, көбүнчө бактысыз болуп кетесиң. Себеби ар бир чалдырган тагдырың жүрөгүңөн өтөт да. Ошол энергетика сага сиңет, анан аны баягы сүрүп чыгарыш, тазалап коюш өтө оор экен да. Ошол сыяктуу колдоолор, бири-бири баягы түшүнүп, анан айтуу да бирибиз менен. Журналисттер биз даже темабызды бири-бирибизге айтпайбыз да, кызганабыз да, кызганып мындай бул теманы мен жакшы чалдырам деп конкуренциядабыз да. Бул баардык жакта, Кыргызстанда эле эмес, журналистика ушул тарапта дүйнөдө глобалдык деңгээлде кризисте турат да. Америкада да кризисте, баардык жакта кризисте турат. Ошол кризис азыр мындай бир дилемма турат да, журналистиканын кереги жок, таптакыр кереги жок деген дагы катмар пайда болуп калды. Блогерлер жетиштүү, социалдык медиа азыр ар бир киши өзү журналист болуп атат дегенчи. Бирок бизде бир нерсени түшүнбөй атабыз, адамзаттычы, социалдык медиа деген алгоритм экенинчи, ал техника экенин түшүнбөй атабыз да. Ал сени мындай чектеп коюрун түшүнбөй атабыз. Ошол өзүңдүн эле баягы казаныңда кайнай берет экенсиң да, өзүң эле кызыккан нерсенин ичинде эле социалдык медиа алгоритм менен эле берет да сага жаңылыктычы, мындай кенен аналитикалык нерсени, журналист жасаган нерсени бербейт да. Көп мисалы Кыргызстандагылар эмес, дүйнө ошондой абалдардырчы. Журналисттер болсо баягы ар тараптан кыламдатып барсын ошо күбөт экен да ширеңкедечи. Ошол мен ар бир журналистин деген адамга айтат элем да, мындай күйүп баратканыңызды сезсеңиз токтотуңуз депчи. Ал ишти токтотуш керек экен, сөзсүз түрдө токтотуп, мындай бир пауза берип, анан бир аз дем алып,
эс алып алып анан башташ, кайра балким башка нутта башташ керек. Мен азыр таптакыр башка нутта өткөндүм, ошол сыяктуу бир жаңылануу керек экен да. Ошол сенин жаңылануу тууралуу дагы сурайын. Сен кайра эле ушул университеттин студенти болуп калдың да, буюрсадан. Ошол жаңы окуум тууралуу биздин көрөрмандарга, окурмандарга айтып берсең, кайсыл багытта кетет, канча жыл окуйсуң? Мен азыр бул университеттин эл аралык факультет жана эл аралык мамилелер жана политология деген факультетинде магистратурага өттүм. Буюрса августта сабактарыбыз башталат. Менин негизги фокусум, билим алуудагы фокусум бул Россия, Евразия аймагындагы эл аралык мамилелер болмокчу. Анан кошумча тил үйрөнөйүн деп чечтим дагы. Анан бул жакта өзбекче, түркчө, уйгурча тил үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүктөр бар экен. Украинче, полякча, орусча. Негизи орусча талкалашат экен көбүнчө. Мен орусча сүйлөгөндүктөн, билгендиктен дагы бир кошумча тил ал дештим. Ошо мен украинче үйрөнөм. Украинчеге жазып койдум. Деколонизациялык багыттагы проекттер аябай көп Украинадачы. Өзүн таануу, улут катары өзүн таануу деген проекттер аябай көп да. Ошол сыяктуу долбоорлор бизге дагы, Борбор Азияга да керек да. Ошолорду туура түшүнүш үчүн, Украинадагы жарандык коомдун кандай өнүккөнүн, кантип азыр активдүү болуп жатканын туура билиш үчүн, алар менен мамиле түзүш үчүн ошол украинче үйрөнсөм деп украинче тилге жазылдым. Анан эмки жылдан баштап, бул биринчи жылы сабак бере албайт экен, кийинки жылы сабак берип баштайт экен. Өзүбүздүн Кыргызстандын саясатына, эл аралык мамилелерине багытталган программаларды түзсөм деп атам. Анан ошол социалдык медианын саясий процесстерге тийгизген таасири багытында дагы бир илимий изилдөө проектимди сунуштадым. Ошол профессорлорго аябай жактырып атышат. Балким ошол багытта дагы бир изилдөө жүргүзсөмбү деген ойлорум бар да. Бирок ал үчүн ошол дата илимин үйрөнүш керек экен, программированияны үйрөнүш керек экен. Аны дагы кошумча өнөр катары үйрөнүүгө туура келип атат да. Ошо Рахмат, анда сага бактылуу жаңы башталыштарга, жаңы окууларыңа, жаңы долбоорлоруңа ийгилик каалайбыз. Сени менен аябай сыймыктанам. рахмат. Сени менен сыймыктанган Кыргызстанда көптөгөн журналисттер бар, кызгелиндер бар. Сени туткан, сен аларга Америкада окуса болот турганын көрсөттүң. Кыргыз журналисттери эл аралык деңгээлге чыгып иштесе боло турганын көрсөткөн, алдыда мындайча айтканда жол баштоочу болуп бердиң да. Рахмат. Иштериңе ийгилик каалайм. Рахмат. Буюрса социалдык тармактарда дагы сен көрүүчүлөрүң көбөйүп, жанагы соцмедианын тиги бул маселелерге тийгизген таасири боюнча сен өзүң дагы көп таасир этесиң да, негизичи ар бир жазган постуң дагы таасир этет. Мисалы үчүн мага деле көп нерселерге таасир этет да, ойлорумду артка түрдүрүп, жаңы максаттарды пайда кылып. Негизи биз бизде ошо көбүнчөсүнүн кыргыз адамдарында ойлорубузду артка түрдүргөндө эле баягы травмаларыбызды эстеп эле, анан ошол травмалар сени өнүктүрүүгө кандай салым кошконун билбей эле таарынып жашай берет экенбиз да. Тиге таарынып, буга таарынып, ага таарынып элечи. Ар бир травма бизди бир нерсеге үйрөттү да. Мисалы Кудай жөн эле ошол сыноону берген эмес да. Ошондон бир жакшы бир сабак чыгарган жөндөмдү да. Эми үйрөнүү дагы өзүнчө бир мындай убакыттуу, анан энергияны алат, анан кайра өзүнүн жакшы жемишин берет экен да. Менин оюмча ошол баягы кечке эле арка таарынып, буга таарынып, тигил жаман, бул жаман деп ошо өзүбүздү биринчи кезекте өзүбүздү сүйүп, анан өзүбүздү Жоопкерчиликтүү болуп, жоопкерчилик өзүбүздүн жашообузга өзүбүз жоопкерчиликтүү болуп, анан көп учурда анализ жасап, окуп, билип, мисалы адабий китеп окуй калдык, такыр бизде китеп чыгарат десе оор китептер чыгат, анан айтор мындай түшүнүксүз го, эмне болуп аткан, адабий чөйрөдө деле айрым эле адамдар бар, аракет кылып алдыга жыла алып атканчы. Адабият деле баягы котормо менен өнүкпөйт, адабият креативдүүлүк менен өнүгөт.
ошо азыр адамдар баягы узун текстерди окуй албай калды, мурдагыдай том китептерди окуй албай калды, кыска өттү. Канчалык адамдын баягы суроо талабы өзгөргөн сайын биз да ошого жараша агартуучулук миссиябызды ошого жараша кылышыбыз керек экен да. Мен кыйынмын деп эле отуруп албайчы, мен том китеп жазсам, менин китебимди окубаса таарынам деп отуруп албайчы. Негизи азыр дагы бүтүрөйүн деп атканда кайра менде суроо пайда болду да. Эми ютубта чек жок да, канча койсоң боло берет деп сурап калайын. Биз ошо Америкада жүргөнүбүз менен дагы канча убакытта кайра экөөбүз жолугуп отуруп ушинтип сүйлөшүп турганда мүмкүнчүлүк болот. Эми ал биздин келечекте алдыдагы аракеттерибизге жараша болот го дейм. Сен ошол немени, мисалы үчүн окуп, үйүңдү карап, балдарыңды карап, анан Фейсбукта чоң постторду жазып, анализ жасап, аялдарга кеп кеңештерди берип, анан ошол учурда ошо окуу жылы аяктап баратат да. Мен ошол сенин социалдык тармактарда жазгандарың аркылуу билем. Өзүмдүн айылымдагы мектептин мыкты окуучуларына атайын сыйлыгым дагы бар да, ошону дагы берип кантип жетишесиң, энергияны каяктан аласың? Негизи мен айылыма карызмын да, абдан чоң карызмын. Себеби мен балалыгым ошо 90-жылдар аябай ооруучурга туш болуп калды. Анан мектепте мен ошол олимпиадага катышып, кыргыз тили боюнча олимпиадага, кыргыз тили боюнча олимпиадага катышып, райондон жеңдим, облустан жеңдим. Анан ошо Бишкекке барарда жол кирем жок болуп калды да. Анан ошол мектепте ар бир мугалим акча чогултуп, айылдаштарым акча чогултушуп, жол кире таап беришип, ошо барганда олимпиадага Бишкекке барып биринчи орунду алып келген. Ошол мектептин кыргыз тили адабияты боюнча алардын да тарыхында болгон эмес да, олимпиададан жеңген. Алыскы бир аташтагы бир айылдын мектеби да. Анан ошондо мындай мен ошол 11 класста өзүмө сөз бергем да, кийин мен колуман келген учурга жеткенде мен мектебиме кандайдыр бир салым кошом депчи. Анан ойлодум, китеп сатып берсем мектепке, китепкана ачсам депчи. Карасам мындай эч ким деле китепке кызыкпайт, айымданчы окубайт. Эмне кылсам дедим. Оңдоп берсем бир жерин десем, бир жерди бир тешигин жапсаң, экинчи тешиги ачылат. Оңдогон деген мамлекеттин миссиясы. Менин миссиям эмес да. Мамлекет эл ага салык төлөп атат үчүнчү. Журналист катары циник болсун да, баарын эсептесин. Анан отуруп ойлодум да, ошол анан кызым айтып калды, чоң кызым Зейнеп. Апа, тиги эң жакшысы ошол жыл сайын бир 5-6 баланы колдоп турганыңыз болот, акчалай колдоп турсаңыз, жакшы сөздөрүңүздү айтып турсаңыз, ошол жакшы болсо керек дедим. Макул да, ошо акчалай бир жылда бир эле жолу болот. Ошо бүтүп аткан жылы 25-майда учурунда тапшырышат. Жакшы окуган 5 балага жакшы стипендия берем. Өзүмдүн мүмкүнчүлүгүмө жараша бир берүүчү стипендия. Бул менин дагы кичинекей кезимдеги карызымды төлөө милдетим деп эсептейм да. Анткени ошол айылымдын өнүгүүсүнө, ошол жок дегенде бир баланын ичиндеги мээсиндеги баягы бурулушка, үмүттү жандырып, ишенимди жандырганга бир себеп болобу деген нерсе. Мен андай Бишкекте кезде өзүм барчумун, балдар менен сүйлөшүп, анан ошо жакшы суроо берген балага же жакшы ой жүгүртүүсү мыкты балага эле ошол жерде эмне берип койчумун. Анан азыр эми биякта жүргөндө башкача болуп атат, биразчы онлайн болуп калып атат да. Убакытты кантип жетишесиң деген, негизи чындап келсе жетишпейм деле. Ошо кыйын да. Убакыт аябай тар. Мен ойлойм да, бир суткада 30 саат болсо мага жетмейт депчи. 30 саат жок тилекке каршы. Анан туура мындай тайм менеджмент деп коет. Убакытты пландаганга туура келип калат да көп учурда. Пландап келип, анан 2 саат буга, 1 саат буга, 1 саат тиге деп, анан сабак окуп атканда дагы, сабакка даярданып атканда дагы дайыма таймер турат да биягындачы. Таймерди коем, мисалы 1 саат могул теманы, могул макаланы 1 саатта бүтүрүшүм керек деп 1 саатка таймер коюп, бүтүрүп анализдеп ошо же болбосо чоң макала болсо 3 саатка коюм, ошо жылбай башка нерсеге калсачы. Ал эми бул Facebook болсо, бул элим менен, аудитория менен байланыш алында. Facebook же башка социалдык тармактар байланышып туралы. Себеби мен журналист болгондуктан мен байланышып турушум керек да. Бир
Анан мен азыр кайсы бир медиада иштебейм, менин платформам жок да. Мурда мен Азаттыкта иштегенде Азаттык менин платформам болчу, жасаган сюжеттерим, жаңылыктарым, чыккан эфирлерим бир байланыш болчу да. Азыр болсо түздөн түз байланышка өттүм да. Өткөндө бир 2 ай мурда мен эмеге баргам, Балкандарга. Ошондо Босниядан бир журналистке жолуктум. Ал айтат, биз ошо социалдык медианы активдүү колдонушубуз керек депчи. Эл ушакта турат да, эл менен каяктан байланышасың? Ар биринин баягы илгеркидей үнмөй отура албайбыз да. Ошон үчүн ал жак болсо, анан айткандай мен ал жакка мисалы жазып аткан нерсени айтып атпайсың, анализ кылып жазасың деп. Ооба анализ кылып жазайм, бирок мен аны атайын отуруп алып анализ кылбайм да. Мен баягы өзүм окуган нерсени жазып коем да. Эсимде калсын, бир жакта жазылып калсын деп жазып коем да. Анан окугандар таасирленишет, анан ичкага көп жазышат. Менде да ушундай болгон, менин да ушундай сезимдерим бар депчи. Анан мен байкаганда азыр адамдар ошо азыр көбүнчө кыргызстандагылар өзүнүн ички сезимин анализдегенге умтула башташыптыр да. Ички баягы өзүнүн жашоосун анализдегенге умтулгандар көбөйө баштаптыр. Жакшылыкта жашаса дагы болот. Ошол нерсе мындай кубантып атат. Алар да мындай бир баланс болуш керек да. Туура маалыматтын анан инфлюенсерлер деп коет да. Ошолордун ортосунда бир баланс болуш керек да. Жакшы маалымат менен сары пресса дечи эле го, сары пресса ортосунда. Азыр мисалы күчтүү маалымат каражаттар азайып баратпайбы? Корифейлер азайып баратпайбы? Ошого мындай бир альтернатива платформа болуш керек деп ойлойм да. Биз сыяктуу адамдар мындай бир жакшы нерсе көрсө, мисалы сен деле ойлодуң угуп отуруп, эмне жазбайт деп ойлодум да мен. Жазып койсо, көп нерсени жазсаң, көп нерсени айтсаң, экранга айтсаң, азыр ошол эффективдүү болуп атат да. Учурдун куралын пайдаланышыбыз керек экен да. Ошо убакытты туура пайдаланганды үйрөнүшүң керек. Убакытты туура. Убакыт эми мен деле кээде убакыттан эме аксап калам, анан кээде мындай абал болот да, мындай жалкоолонуп, анан эч нерсе кылгым келбей, анан ошондо мындай отуруп эле бир түрк сериалдарын көрүп эле ушундай бир мындай өзүм аялдык нерсем огонот окшойт да. Мындай тамак жасагым келип, үйдү жыйнап чыгып эле ошондой учурлар болот да. Ошондо өзүмө убакыт берем ошону кылгангачы, кылып ал депчи. Значит, сен менталдык аялың ушуну талап кылаптыр, кылып ал деп. Бирок ошол эле маалда, ошол мисалы үй жыйнап атканда же сериал көрүп атканда мага мындай бир жаңы идеялар келет да. Ошо тазаланып атканда жаңы идеялар келет да. Демек мындай кылса болот турбайбы, мындай кылса болот турбайбы деп анан жөө басканда аябай жагат. Ошо жөө басып атканда көп нерселер келет. Мындай азыр эми мурда аябай аракет кылчумун, ар бир саатымды пайдалуу кылып, анан ары мындай жемиштүү болсун депчи. Азыр бияка келип бир жыл болуп аткандан кийин мындай жашоону жайбаракат эле жашаса болот экен деп шашпай, дедлайндарга өтө нерв болбой, стресс болбой койгон. Мурда дедлайн десем эле титиреп кетчүмүн. Өзүмө кандайдыр бир тынчтык таптым десем болот да. Андан жакшы, чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик каалайм. Буюрса алдыда биз азыр эми журналистикалык окуу ошонун айланасында сүйлөшүп койдукпу? Кийинки сүйлөшүүбүз жашоо, бала чака, анан жашоого болгон көз караш. Жана сен айтып кетпедиңби кыскартыпчы? Азыр бизде өзү психологдор көбөйүп, психологко кайрылгандар көбөйүп, анан бала чактагы травмалар көптөр пайда болуп, бир кандай десем, бир четинен күлкүлүү, бир четинен билбейм, бир кызыктай эле учурларды өткөрүп атабыз да, көрүп атабыз. Элдин баары ошого ишенип. Бул деле болсо бир убактылуу нерсе. Убактылуу нерсе болсо керек, бирок илимий жактан негизделген, далилденген тажрыйбалар менен келген жакшы ошол нерселерди дагы алдыда сүйлөшөбүз деп үмүт кылам. Буюрса. Чоң рахмат сага. Эч нерсе эмес. Сага чоң рахмат келгениңе. Мичиганга. Мен биринчи ютубтагы биринчи каарманым сен болдуң. Аябай сүйүнүп атам. Чоң рахмат. Урматтуу биздин YouTube каналдын көрүүчүлөрү, менин маектешим бүгүн Супсулуу Бактыгүл Чыныбаева болду.
Мындан кийинки ошо байма бай чыгарып турам деп аракет кылам. Кимдерди ошо Америкада жашаган кайсыл кыргыз айымдарын же болбосо ошо ийгилик жараткан мырзаларды көргүңөр келет, алардан интервью алсам болот, силер дагы жазсаңар болот. Көрүшөбүз. Көрүшкөнчө.